Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар, арсыздарбы? Бүгүнкү хикаябыздын темасын мындай койдук. Сылык айтылган сөз жүрөктү эритет. Кыргызда да макал бар, эмне дейт? Жылуу сүйлөсөң жылан ийинден чыгат дейт. Ошол үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Насаат айта турган болсок, сылык боло турган болсок, ошол адамдарга пайда алып келет. Мен ушул туурасында бир хикая айтып берейин мен сиздерге. Бул хикая Малик ибн Динардын доорунда болгон, падышачылык доорунда болгон. Малик ибн Динар доорунда бир жаш бала атасынан көп байлык калган болот. Ал ошол атасынан калган байлыкты өтө ысырапкорчулук менен иштетет. Өзү каалагандай тияка бияка чачып иштетет. Адепсиздик кылат, көп адепсиздик кылат да. Ал ошол адепсиздиги Малик ибн Динардын кулагына жетет. Малик ибн Динар анан ошол баланы чакырып, бир аз адепке чакырат, бир аз насихат айтат, бир аз даават кылат да, эми жакшылыкка буйрат. Ошондо ал эмне кылат? Ал жаш бала: мен падышалардын падышасы болгон Аллахка сени арыз кылам деп ошентип кетет. Ошондо ал ошентип кетет. Кийин канча бир убакыттан кийин ошол баланын адепсиздиги аябай чектен чыккандыгы, өтө көп ысырап кылгандыгы, жаман иштерди көп кылгандыгы туурасында ошол Малик ибн Динардын кулагына дагы жетет. Ошондо Малик ибн Динар ошондой ойлойт: бул баланы мен катуураак насаат айтайын, катуураак эскертүү берейин, катуураак насихат кылайын деген ой келет да. Ошентип ойлоп турганда уктап түшүндө бир ушундай бир улуг адам, аулия адам эмне кылат? Түшүнө кирип айтат: тиги баланы жөн кой дейт да. Ал Алланын досу, Алланын досун жөн кой дейт да. Өз абалына ташта дейт да. Ал уйкудан тургандан кийин ошол баланы чакырып айтат: мен түшүмө ушундай бир улуг адам кирди. Ал Алланын досуну жөн кой деп мага айтты дейт да. Ошол себептен мен ушул кабарды сага айтып коеюн деп айтканда, ал бала өтө таң калат да. Мени Алланын досу дедиби? Мени Аллахтын досу деп айтканда өтө таасирленип, эмне кылды? Ал бүт байлыгын Алла жолуна садака кылып, өзү Аллахтын үйүнө сапар тартып кетет. Ал ошол канча байлыгы болсо ошонун бардыгын Алла жолуна садака кылып, өзү Аллахтын үйүнө барып, илим алып, ибадат кылып, өмүрү өткөнчө бүт өмүрүнү ошол Аллахка, ибадатка тапшырды дейт да. Караңыз, кандай катуу сөз эмес, жумшактык менен айтылган сөзү канчалык ага таасир берди дейт да. Бүтүндөй жашоосуну өзгөрткөнгө таасир этти дейт да. Ошол үчүн биз дагы кандайдыр бир балдарыбыз болобу, кандайдыр бир жакындарыбыз болобу, ушундай бир жумшактык менен айта турган болсок, ошол жумшактык менен айтылган сөз эмне болот? Жүрөккө жетет экен да. Ошол үчүн ушуга амал кылганга баардыгыбызга насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.